Mana бүгүнкү күнү биздин жаңы жылдын башында аксакалдардын, ардагерлердин кеңешинин отчету болоюн деп турат. Ошого мен как төрага катары отчет берем. Былтыркы 23-жылдын эмне иш кылганыбыздын. Эми аксакалдар бүгүн баарыңар билесиңер, ар бир районда, ар бир айылда аксакалдар кеңеши бар. Ошолор мананкы өзүнүн жашка тарбиялоо боюнча, патриоттук боюнча көп акыл назатын айтат. Аксакалдарыбыз 50 жыл, 60 жыл иштеген аксакалдар, ар бир тармакта иштеген, арабызда мугалимдер бар, врачтар бар дегендей, айыл чарбада иштегендер бар. Ушулардын баардыгы өзүнүн акыл назатын айткандан башка колунан кайсы жардам келет. Ошон үчүн аксакалдар бул үйдүн көркү, айылдын көркү деп бекер айтпайт. Ошон үчүн мынакей кечеги Талас районунда болду ушундай жыйын, бүгүн Бакай-Атада болуп атат. Бүгүн Кудай буйруса мына отчет беремин. Анан кийин эми отчет бергенде күнүмдүк, майрамдык жумуштар болуп атат. Ушуларды айтабыз. Бүт жерге аксакалдар катышып атат. Анан кийин эң негизи айта турган биздин артыкчылык Бакай-Атанын бул орусча айтканда мост киргизско-немецкой, славянская дружба деген. Мына Жомарт Бешеналиев деген аксакалыбыз бар. Ушу мына материалдары бар экен, көп жылдан бери сактаган, мурун райкеңеште иштеген, газетада иштеген аксакал. Ушу материалдарды келген айылыбызга, немистерге, орустарга, башка улуттарга көргөзүп, жаш балдары билсин, аталары, чоң аталары каякта иштеген. Ушулардын баардыгын фотовыставка выездной. Бакай-Атада ушу 23-жылы 2 жерде коюлду бул выставка, Ак-Дөбөдө, анан Бакай-Атада. Ошондой эле Талас шаарында 2 ай болду бул выставка. Ошондуктан биз биринчиден баардыгыбыз аксакалдарыбызды ынтымакка, биримдикке чакырабыз. Кудай буйруса эртеңки мынакей алдыда келаткан биздин президентибиз, өкмөттүн саясаты таза коом, биримдик, ынтымак, адеп, ахлак. Бул элдердин достугу фото музей көргөзмөсү 2022 жылы Лелимпол селосунун негизилгендигинин 140 жылдыгына байланыштуу уюштурулган. Себеп дегенде 1882 жылы ушул Лелимпол селосуна Россиянын түпкүрүнөн, Волга боюнан немистер көчүп келе баштаган. Анан кийин мына адам бери мынакей алар биз менен 110 жыл жашады. Жалпысынан мына быйыл 141 жыл болуп атат алардын берге келгенине. Анан ошонун урматына мына ушул немец, орустар, кыргыздар ал убакта Лелимпол айылында 22 улуттун өкүлдөрү жашаган. Башкармасы Камал Аман, Азан Камал Өзбек, парторгу немис болгон Браун Абрам Гергач, Пеннер деген башкармалар иштеген. Мына ушулардын чагылдырып, элдердин достугу, ынтымагы, өткөн тарыхты козгоп, мына ушул
ошентип али дагы көптөө бизге батпай тийип жактарда туруп атат. Эми ошону биз өзүнчө майрыкпот менен башка бир коомдук уюмдар менен сүйлөшүп атабыз. Өзүнчө бир көргөзмө зал өзүнчө уюштурсак деп ушундай пландарыбыз бар. Губернаторго да кайрылганбыз, акимге да кайрылганбыз. Алар добро берип атат. Болгондо азырынча каражат түшө элек. Ал эми мунулардын баары мен иштеп да, пенсияда жүрүп да, анан жалаң ушул өзүмдүн пенсия менен жашап калышым бар. Бир тиын өкмөттөн бир тиын алган эмесмин. Анан ушундай, мынакей мына ушу айылдын тарыхы, айылда эмне деген адамдар болгон, мынакей өзүң билесиң, мынакей Лепшаков, Дастанбектен жап-жаш жигит, мынакей дүйнөнүн чемпиону болду, Россиянын чемпиону болду, Кыргызстандын чемпиону болду. Мына ушундай жаштар өсүп келатат. Ушул жаштардагы ушулардын баарын билсин, көрсүн деп ушундай деңгээлде өтүп атат. Анан кийин мынакей мына Сапар Бегалиев деген өзү манас изилдөөчү жана Герцен менен дос болуп, ошо Герцен ушул Сапар Бегалиевден уккандар боюнча Герцен 8 жыл манас эпосун неме сүрөтүн тартууга 8 жыл өмүрүн арнап 200дөн ашыгыраак иллюстрация тарткан экен. Мына ушул Сапар Бегалиевдин немесинин көмөгү менен. Анан кийин мына колхоздун немистер мынакей бүт бар. Батпаганда тияк жатат, мына ушунун баары айтабыз.